Саламатсыздар, урматтуу окуучулар. Бүгүн силер менен кайрадан жалпы эксплуатациялоого даярдоо сабак боюнча онлайн сабакты баштайбыз. Бүгүнкү темабыз силер менен сызыктуу теңдемелердин системасы. Биз бул теманы кыскача силер менен сабагыбызда Linear Equation Systems темасында англис тилинде өтүп кеткен болчубуз. Linear Equation Systems. Албетте биз бул темаларды чыгарып жатканда, мындай суроолорду чыгарганда биздин 3 метод болчу. Биз ал методдорду эскерип өтүп кете турган болсок, биринчи жөнөкөйлөтүү методу бар. Жөнөкөйлөтүү. Ал эми экинчиси ордуна коюу. Ал эми үчүнчү метод болсо график аркылуу чийип тартуу методу. Бирок биз үчүнчү методду колдонгонубузда көбүнчө биз так жоопту ала албай калышыбыз мүмкүн. Ошол себептен биз көбүнчө сызыктуу теңдемелердин системасын чыгарып жатканда биринчи жөнөкөйлөтүү жана ордуна коюу методдорун колдонобуз. Албетте бул методдорду силер менен эсиңерде оңоюраак калышы үчүн бир суроо менен көрүп өтүп кетели. Биринчиси x плюс y барабар 2 жана x минус y барабар 0 деген суроо бар. Албетте бул система. Система деген эмне? Бир системада ар дайым минимум 2 теңдеме болуш керек. Ошол 2 теңдеме менен байланышкан. Бул жактагы берилген билинбегендерди табуу болот. Мисалы үчүн бизге берилген x плюс y барабар 2, ал эми x минус y барабар 0 деп берилген теңдемелер системасы бар. Бул системада биз биринчи эмнени карап өтөбүз. Биз бул суроолорду x жана y табышыбыз керек. Албетте, силер менен кичине мурда кайталап өткөндөй эле жөнөкөйлөтүү жана ордуна коюу методдорун колдонобуз. Силер менен биринчи метод аркылуу чыгарып өтө турган болсок, жөнөкөйлөтүү методунда өзүңөр көргөндөй x плюс y барабар 2, x минус y барабар 0 деп берилген суроо экен. Ал эми бул суроодо өзүңөр көргөндөй мен барабардын же болбосо теңдеменин сол жагына карай турган болсом, сол жагынын бири-бирлеринин суммасын карап алам. Биринчи, суммаларын караганда x плюс x барабар 2x болот. Ал эми плюс y минус y болсо, бул экөө плюс y менен минус y бири-бири кошконубузда 0 чыгат. Плюс 0 деп жазып алсам деле болот. Барабар 2 плюс ал эми калганы болсо, барабардыктын оң жагына карай турган болсок, 2 жана 0 бар. Бул экөөнүн суммасын караганыбызда 2. Анда эмесе өзүңөр көргөндөй 2x барабар 2 болуп калды. Эки жактын жөнөкөйлөткөнүбүздө x барабар 1 деген жооп келип чыгат. Албетте биз бул жерде бир гана x эмес, y-ди да табышыбыз керек. Анда эмесе y-ди кантип табабыз? X-ди табып алдык, x1. Анда эмесе мен бул тапкан x-ди кааласам биринчи же болбосо экинчи теңдемеде ордуна коюп y-ди таап алышым мүмкүн. Келгиле мен бул суроодо биринчи теңдемедеги x-дин ордуна 1 жазып, y-ди тапканга аракет кылайын. Өзүңөр көргөндөй, биринчи теңдеме x плюс y барабар 2. Ал эми бул жакта өзүңөр көргөндөй x барабар 1, x ордуна 1ди жазып алдым, плюс y барабар 2. Ал эми бул 1ди теңдеменин оң жагына алып өткөндө y барабар 2 минус 1, ал эми y барабар бул жерден 1 деген жооп келип чыгат. Өзүңөр көргөндөй, биринчи жөнөкөйлөтүү методунда мага берилген билинбегендерди бирөөнүн жок кылууга аракет кылам. Бул жакта өзүңөр көргөндөй y болчу. 2y-ди биринчи y менен экинчи y-дин суммасын караганда 0. Бул жактан өзүңөр түздөн түз бир гана колбосо, бир гана билинбеген калды x деген. Ошол x аркылуу мен суроону чыгарып көргөнгө аракет кылдым. Бул биздин биринчи метод, жөнөкөйлөтүү методу. Ал эми экинчи метод болсо ордуна коюу методу. Экинчи метод аркылуу чыгара турган болсок, экинчи методдо биринчи теңдемени алып алайын. X плюс y барабар 2. X плюс y барабар 2. Анда эмесе бул жакта x же y-ди экөөнүн бирөөнү теңдеменин оң жагына алып өтүп алайын. X барабар, мен мисалы үчүн y-ди теңдеменин оң жагына алып өтүп алсам, x барабар 2 минус y болуп калат. Мен өзүңөр көргөндөй, биринчи теңдемеден x барабар 2 минус y деген нерсени таап алдым. Ал эми ошол биринчи теңдемеден тапкан нерсемди экинчи теңдемеде ордуна коюп текшерип көрөм. X минус y экинчи теңдеме барабар 0 деп берилген. Албетте бул жердеги экинчи теңдемедеги x-тин ордуна мен биринчи теңдемеде тапкан x-ти жазып алам. Биринчи теңдемеде x-ти канча деп тапкан болчумун? 2 минус y деп тапкан болчумун. Анда мен x-тин ордуна 2 минус y деп жазып алам. 2 минус y.
Өзүңөр көргөндөй x'in ордуна 2 минус y деп жазып алдым. Андан сырткары минус y дегенде бар. Барабар 0. Качан ашыла турган болсок, 2 минус y барабар 0. Минус y минус 2y болот. Минус 2y барабар 0. Бул жактан өзүңөр көргөндөй 2y барабар 2. Бул жактан y барабар 1 деген жооп келип чыгат. Бул ордуна коюу методу менен y'ти 1 деп таптык. Албетте бул жерде тапкан y'ти кааласак биринчи, кааласак экинчи теңдемеде ордуна коюп x'ти таап алышыбыз мүмкүн. Мен экинчи теңдемеде ордуна коюп көрө турган болсом, x минус y барабар 0 деген жооп болчу. Сурообуз болчу. Анда эмесе мен y'ти тапкам. x минус y'тин ордуна 1 жазып алам. Себеби бул жакта биз берилген ордуна коюу методу менен тапканыбызда y 1 чыккан болчу. Барабар 0. Анда эмесе минус 1 теңдеменин оң жагына алып болсам, x барабар 1 деген жооп келип чыкты. Өзүңөр көргөндөй, каалаган методдо да биринчи методдо да x1 y1, экинчи метод аркылуу да x1 y1 деген жооптор келип чыкты. Албетте бул эки методду колдонуп, бизге берилген теңдемелер системасын чыгарышыбыз мүмкүн. Бирок андан сырткары башка оңойрок жолдорда биз тест чыгарып жаткандыбыздан тестте биз үчүн убакыт үнөмдүү пайдалануу керек. Убакыт аз болгондуктан бизге берилген варианттардагы x жана y'ти ордуна коюп текшерип көрүшүбүз керек. Мисал үчүн, бул суроо үчүн мен өзүмчө жазып көрө турган болсом, a, b, v, g варианттары берилген болсо, ар бир вариантта биринчиси, мисал үчүн 1 жана 2, 2 жана 3, 3 жана 1, жана 1 жана 1 деген жооптор болсо, мисал үчүн биз үчүн туура жооп g варианты болот. Бул жакта бизде ар дайым биринчи көрсөтүлгөн сан, ар кайсы вариантта биринчи көрсөтүлгөн сан x'ти, ал эми экинчи көрсөтүлгөн сан болсо, бизге y'ти көрсөтөт. Бул жазылбаган курал катары айтып өтүп кетсек деле болот. Ар дайым ушундай биринчи көрсөтүлгөн сан x, экинчи көрсөтүлгөн сан y. Ар дайым биринчи көрсөтүлгөн сандар, кайрадан эскертип өтүп кетели, x'ти, экинчи көрсөтүлгөн сандар y'ти көрсөтөт биз үчүн. Тест болгондуктан биз тестте эң оңой жолу эмне кылабыз? Биринчи санды x'тин ордуна, ал эми экинчи санды y'тин ордуна коюп, эки теңдемеде тең бул нерсе, бул жооп берилген варианттар эки теңдемеде тең туура болуп чыгып атса, анда эмесе биз ошол вариантты белгилеп өтүп кетсек деле болот. Бул деле үчүнчү метод деп, тестте суроону оңой чыгаруу жолунун методу деп айтып өтүп кетсек деле болот. Каалаган окуучулар үчүн бир аз да убакыт берели. Доскада чыгарылган эки метод аркылуу чыгарылган суроолордун жообун жазып алышса болот. Андан кийин сабагыбызды улантайлы. Силерге берилген суроону жазып алган болсоңуздар, анда кийинки сурообуз менен кыскача бул түшүндүрүү же таанытуу суроосунан кийинки суроосу менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. X квадрат плюс y квадрат барабар 13 минус xy 3x плюс 3x барабар 12 минус 3y деп берилген суроо. Албетте, бул суроо деңгээли бир аз да оор деп айтсак деле болот. Бул суроодо x канча, y канчага барабар. Албетте, бул суроо үчүн силерге 1 минут убакыт берели, андан кийин сабагыбызды улантайлы.
Жооп болгон лицелер болсо, албетте бизге TrueConf программасы аркылуу жоопторуңузду жазып калтырсаңыздар болот. X барабар ушунча, Y барабар анча деп. Силерге кыскача бул суроодо шпаргалка берип өтүп кетейин. Силер үчүн бул суроо оңоюраак чыгаруу үчүн ордуна коюу методун колдонсоңор жакшыраак болот деп ойлойм. Кадамжай лицейи айта турган сөзүңөр болсо, албетте чат аркылуу бизге жазып калтырсаңыздар болот. Анда эмесе азыр силерге бир аз да берилген убакт, 1 мүнөттүк убакт өз аягына чыкты. Суроону чыгарып көрөлү. Биринчи, бул типтеги суроону чыгарып жатканда, жөнөкөйлөтүп алуу жолунда карап өтүшүбүз керек. Албетте, бул биринчи суроо болуп, бир аз да оор болгон суроолордон бири. Бул жөнөкөйлөтүү методу аркылуу колдонгонубузда биринчи карашыбыз керек болгон нерсе биз экинчи теңдемени карап алайлы. 3x барабар 12 минус 3y деген. Биз эки жакты тең 3кө бөлүп алганыбызда, анда эмесе биринчи теңдемебиз x квадрат плюс y квадрат барабар 13 минус xy болот. Ал эми экинчи теңдемеде эки жакты тең 3кө бөлүп алганыбызда 3x'ти 3кө бөлүп алсак x барабар, ал эми 12-ни 3кө бөлсөк 4 минус, ал эми 3y-ти 3кө бөлсөк жөн гана y калат. Өзүңөр көргөндөй, бизде система төмөндөгүдөй болуп калды. X квадрат плюс y квадрат барабар 13 минус xy, ал эми x барабар 4 минус y деген. Экинчи теңдемеде түздөн түздө x келип чыкты. Анда эмесе мен экинчи теңдемеде чыккан x'ти мен биринчи теңдемедеги x'тин ордуна коюп жазып көрөйүн. Биринчи теңдемеде кандай болчу? X квадрат болчу. X'тин ордуна 4 минус x квадрат плюс y квадрат барабар 13 минус xy болчу. Албетте, бул жакта x'тин ордуна 4 минус y жазалам. 4 минус y квадрат плюс y квадрат барабар 13 минус x'тин ордуна кайра эле 4 минус y жазып алам. 4 минус y көбөйтүлгөн y. Ал эми ушул жерден суроону чыгарганды улантып көргүлө. Бир аздан да сурообуздун жообуна келели анан. Сурообузду чыгарганды улантайлы. Азыр x8, y-4 деп келген жооптор да бар. Ош кыздар лицейи x1, y3 деп жооп беришти. Жакшы, анда эмесе мен суроону чыгарганды улантайын. Биринчиси, бул жактан уланта турган болсок, мен биринчи качан ачып алам? Качан ачып алганда 4-түн квадраты 16 минус 8y плюс y квадрат плюс y квадрат барабар 13 минус бул жактан да y-ти качан ичинен көбөйтүп алсам 4y минус y квадрат деген нерсе. Бул жактан да кайрадан сурообузду улантайлы. Кайрадан карап өтөйүн. Кемчилик же каталар кетирип алдымбы? 4-түн квадраты 16 минус 8y плюс y квадрат. Албетте азырынча ката жоктой. Анда эмесе уланта турган болсок, бул жакта 18 минус 16 минус 8y плюс y квадрат плюс y квадрат плюс 2y квадрат болот. Барабар 13. Бул жактан качан да ачып ала турган болсо минус 4y минус y квадрат плюс y квадратка барабар болот. Андан кийин да кайрадан уланта турган болсок, бул жактан сол оң жактагы
бардык туюнтмалардын бардыгын мен теңдеменин сол жагына алып өтүп алам, оң жактагыларды. 13-тү теңдеменин оң жагына, сол жагына алып өтүп алганда 16 минус 13 болуп өтөт, анда эмесе бул жакта 3 калат. Минус 8y, бул жактагы минус 4y бул жакка өткөндө да плюс 4y болуп өтөт. Минус 8y плюс 4y кайрадан минус 4y болуп калат. Ал эми плюс 2y квадрат, бул жактагы плюс y квадрат, бул жакка өткөндө минус y квадрат болот, анда эмесе плюс y квадрат барабар 0 деген жооп келип чыгат. Өзгөргөндө эле жөн да квадраттык теңдеме түрүнө келип калды. Аны жазып ала турган болсок, y квадрат минус 4y плюс 3 барабар 0 дейт. Муну жөнөкөйлөтүп алсак, y квадратты y көбөйтүлгөн y деп жаза алам. Ал эми плюс 3 болсо, минус 3 көбөйтүлгөн минус 1 түрүндө жаза алсам болот. Албетте муну текшерип көрүү үчүн y-ти минус 3 көбөйтсөк минус 3y, ал эми y-ти минус 1 көбөйтсөк минус y деген жооп келип чыгат. Минус 3y жана минус y-тин суммасы минус 4y барабар. Өзгөргөндөй, экинчи мүчө менен минус 4y менен бул жерде 1дей чыкты. Суммалары 1дей. Анда эмесе биз y минус 3 көбөйтүлгөн y минус 1 барабар 0 деген жоопко келишибиз мүмкүн. Бул жактан y барабар 3 жана y барабар 1 деген жооптор келип чыгат. Албетте бул квадраттык теңдеме болгону үчүн. Андан кийин башка биз эмнени да табышыбыз керек кошумча y 3 болгондо x канчага барабар? Анда эмесе биз бул жакта x барабар 4 минус y-тин ордуна y-тин коюп көрүп текшерип көрсөк деле болот. Анда эмесе y-тин ордуна 3 койгонубузда 4 минус 3 барабар 1, x 1 чыгат. Ал эми y 1 болгондо болсо x барабар 3 чыгат. Албетте бул жактан өзүңөр көргөндөй x1 биринчи жообубуз x1 y3 же болбосо x3 y1 деген эки түрдүү жообубуз болот экен. Албетте бизде тест түрлөөдө бул эки варианттагы жоопта келип калышы мүмкүн, же болбосо булардын бирөө гана берилет. Албетте бул суроонун деңгээли бир аз да оор болгондуктан силер үчүн бир аз да убакыт беребиз, суроону жаза алсаңыздар болот. Андан кийинки суроо менен сабагыбызды улантабыз. Суроону жаза алган болсоңуздар, анда кийинки сурообуз менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй бир аз да деңгээлин жөнөкөйлөткөн суроолоруна берилген. Теңдемелер системасын чыгаргыла деп берилген суроо. Биринчиси x плюс y барабар 4, ал эми экинчиси x барабар 2y минус 5 делген суроо. 1 мүнөттүк убакыт, ал убакыттын ичинде силер суроонун жообун берсеңиздер деп күтөм. Каракол лицейи С деп жооп бериптир, жакшы. Башка жооп болгон лицейлер Ош кыздар лицейи да С варианты менен бериптир. Башка жооп болгон лицейлерибиз албетте алардын да жообун күтөлү.
Каракол жана Ош кыздар лицейинен башка жооп болгондор барбы? Бир аздан күтө турайлы. Андан кийин сурообуздун жообун силер менен бирге чыгарайлы. Азырынча башка жооп болгон лицейлер жок окшойт. Анда эмесе биз суроону чыгарайлы. Албетте биз тестте болгонубуздан бизге берилген варианттар да бар. Варианттардагы баардыгын ордуна коюп көрүп, текшерүү жолу менен деле биз жоопторго карап чыксак болот. Биринчи мен А вариантын карап көрө турган болсом, -5 жана -3. Бул варианттарда -5 жана -3, x'ин ордуна -5 жана y'нин ордуна биринчи теңдеменин ордуна эле коюп көргөндө -5, -3, -8 деген жооп келип чыгыш керек. Бирок бизде жооп 4 болуп турат. Анда эмесе А варианты туура жооп эмес. Ал эми Б вариантын карай турган болсом, Б вариантында x 0, ал эми y 3 дейт. 0, -3, 0, -3, -3кө барар. А бизде жооп болсо 4 деген жооп болуп турат. Анда эмесе Б да биздин жооп эмес. Ал эми С вариантын карай турган болсом, С вариантында x 1, ал эми y 4 деп турат. X'ин ордуна 1 койгондо жана y'нин ордуна 3 койгондо 1 + 3 = 4. Биринчи вариант үчүн туура болуп турат, бирок экинчи вариант үчүн да туурабы? Анда текшерип көрө турган болсок, x'ин ордуна 1 койгонубузда, ал эми y'нин ордуна 3 койгонубузда 2 көбөйтүлгөн 3. 6, 6 - 5, 1. Ал эми x да 1ге барабар болчу. А С варианты бул жакта силер айткандай туура жооп эле болуп турат. Бирок андан сырткары калган варианттарды текшерип көрүүдө зыяны жок деп ойлойм. Д вариантына текшергенибизде x 0, x 2, ал эми y 0. Анда эмесе 2 + 0 2ге барабар болуш керек. Биздин жооп 4, анда эмесе Д варианты туура жооп эмес. Ал эми Е вариантын караганыбызда x менен y'нин суммасы 2 + 6 8 болуш керек. А бул жакта 4 болуп турат. Анда эмесе Е варианты биз үчүн туура жооп эмес. Деп, анда эмесе биз туура жоопту С варианты деп белгилеп айтып өтүп кетсек деле болот. Бирок андан сырткары кээ бир жерлерде бизде албетте сынактар кандай жалпы республикалык тестилөөдөн сырткары университетке тапшырганда кээ бир университеттер Манас сыяктуу ушул сыяктуу университеттерде албетте тест түрүндө эмес, жазуу түрүндө да экзамендер болуп калышы мүмкүн. Жазуу түрүндө биз бул сынакты чыгарганыбызда, биз түздөн-түз эле караганыбызда экинчи теңдемеде эле x = 2y - 5 деп берилиптир. Анда эмесе мен ордуна коюу методу менен бул суроону чыгарып көргөнгө аракет кылайын. Экинчи теңдемедеги x'ти биринчи теңдемеде ордуна коюп көрөм. Биринчи теңдеме x + y = 4 болчу. Ал эми анда эмесе мен биринчи теңдемеде x'ин ордуна экинчи теңдемедеги x'ти коем. Экинчи теңдемеде x канчага барабар болчу? 2y + 5 болчу. Анда эмесе x'ин ордуна 2y + 5ти жазып алам. Плюс y барабар 4 деген жооп. Анда эмесе качан ачканбыз? 2y + y 3y + 5 барабар 4. Анда эмесе мен 5ти теңдеменин оң жагына алып 3y плюс кечиресиңер -5 экен, плюс 5 эмес. Бул жагын ката жазып алдык. Албетте сынакта да мен сыяктуу шашылбасаңыздар болот. Бул жакта -5ти теңдеменин оң жагына алып турганыбызда 3y барабар 4 -5 плюс 5 болот, 4 плюс 5 барабар 9. Анда эмесе y барабар 3 деген жооп келип чыгат. Анда эмесе мен y'ти 3 деп таап алдым. Албетте бул жакта тапкан y'ти мен кааласам биринчи, кааласам экинчи теңдемеде ордуна коюп жазып алышым мүмкүн. Мен биринчи теңдемеде эле ордуна коюп жазганда өзүңөр көргөндөй x + y барабар 4 деп берилген теңдеме болчу. X'ти табышым керек. Ал эми y'нин ордуна тапкан 3тү жазам. 3 барабар 4. Бул жактан x барабар 1 деген жооп келип чыгат. Өзүңөр көргөндөй x барабар 1, y барабар 3 деп бул теңдеме системаларын жообунда белгилеп өтүп кетишибиз мүмкүн. Андан сырткары бул суроону башка метод, жөнөкөйлөтүү методу менен да чыгарып алышыбыз мүмкүн. Калган лицейлерибиз бул суроонун жообунда жазып алса болот. Андан кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы.
Бул суроону да жообун жаза алган болсоңуздар, анда кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. X плюс 2y бөлүнгөн 3 барабар 4, ал эми 2x минус y бөлүнгөн 2 барабар 2 деп бөлүнгөн суроо. Бул суроодо x канча жана y канча? Силерден жоопторду күтөбүз. Албетте Truecom программасы аркылуу бизге жазып калтырсаңыздар болот. Азырынча чоктал кыздар лицейи 4 деп жооп бериптир. Ош кыздар лицейи да 4 жана 4 деп жооп бериптир. Башка жооп болгон лицейлер, албетте, аларда жазышса, аларда күтөйлү. Азырынча 4 лицейибиз жооп беришти. Ош кыздар лицейи, Чоктал кыздар лицейи, Кадамжай лицейи да жооп берди, Каракол лицейи да. Анда эмесе биз бул суроону силер менен бирге чыгарып көрсөк деле болот. Албетте, бул типтеги берилген суроолор бөлчөк түрүндө берилген үчүн биринчи бизди коркутушу мүмкүн, бир аз да оор сыяктуу көрүнүшү мүмкүн. Бирок бул жакта да пропорциялануу жолу аркылуу бул суроону оңой суроо кылып алсак болот. Бул жакта 3 менен 4-тү көбөйтүп, биринчи теңдемеде 2 плюс x плюс 2y барабар 3 көбөйтүлгөн 4 12 деп жаза алсак болот. Ал эми экинчи теңдемени болсо 2x минус y барабар 2 көбөйтүлгөн 2 4 деп жаза алсак болот. Албетте эми бул жактан биз теңдемелер жазылгандан кийин бул жакта каалаган ыкма менен кааласак ордуна коюу, кааласак жөнөкөйлөтүү методу менен бул суроону чыгарсак болот. Келгиле бул суроону бир мурдагы суроону биз ордуна коюу методу менен чыгарган болчубуз. Муну жөнөкөйлөтүү методу менен суроону чыгарып көрөлү. Анда эмесе мен жөнөкөйлөтүү методу менен чыгара турган болсом, келгиле мен экинчи теңдемени 2 менен көбөйтүп алайын. Анда эмесе теңдемебиз кандай болуп калат? X плюс 2y барабар 12. Бул биздин биринчи теңдемебиз. Биринчи теңдемебиз ошол эле бойдон турат. Ал эми экинчи теңдемебиз болсо 2 менен көбөйтөбүз. 2 менен көбөйткөндө 2 көбөйтүлгөн 2x 4x 2 көбөйтүлгөн минус y минус 2y барабар 2 көбөйтүлгөн 4 8. Албетте биз бул жакта бул 2 менен көбөйтүп атканда бардыгын бирден көбөйтүп чыгышыбыз керек. Көп мезгилдерде, көп убактарда биз унутуп калабыз. Мисалы үчүн теңдеменин сол жагын көбөйтүп, оң жагын көбөйтпөй калышыбыз мүмкүн, же болбосо бир гана x-ти көбөйтүп, y-ти көбөйтпөй калышыбыз мүмкүн. Ушундай мезгилдер болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен биз буга көңүл буруп өтүшүбүз керек. Анда эмесе өзүң көргөндөй, биринчи теңдемебизде x плюс 2y барабар 12, ал эми экинчи теңдемебиз 4x минус 2y барабар 8 болуп калды. Ал эми биз биринчи жана экинчи теңдеменин суммаларына карап көрөлү. X плюс 4x канча? 5x. Ал эми плюс 2y минус 2y 0 барабар 12 плюс 8 20 болуп калат. Бул жактан өзүң көргөндөй x барабар 4 деген жооп келип чыгат. Ал эми y-ти табышыбыз керек. Анда эмесе бул жакта биз x-ти 4 тапканбыз. Аны кааласак биринчи, кааласак экинчи теңдемеде ордуна коюп текшерип көрүшүбүз мүмкүн. Келгиле биринчи теңдемеде x-ти ордуна коюп таап көрөлү. Биринчи теңдемебиз x плюс 2y барабар 12 деген суроо болчу. Бул жакта x-тин ордуна 4 коюп плюс 2 көбөйтүлгөн y барабар 12. Бул жактан 2y барабар 4-тү теңдеменин оң жагына алып өтө турган болсок минус 4 болуп өтөт. 12 минус 4 албетте 8-ге барабар. Анда эмесе y барабар 4 деген жооп келип чыгат. Өзүң көргөндөй бул суроо үчүндө x4 y4 деген жооп келип чыкты. Бул сурообузга албетте биринчи болуп Чоктал кыздар лицейи, Ош кыздар лицейи жооп беришти. Аларды куттуктап өтөм. Андан сыртка Каракол жана Кадамжай лицейлери да бул сурообузга туура жооп беришти. Аларды да өзгөчө куттуктап өтөм. Жана бул суроонун жообун жаза алыш үчүн кыска бир убакыт берейин. Андан кийин кийинки сурообуз менен сабагыбызды улантабыз. Албетте мындан кийинки сурообуз бүгүнкү сабагыбыздын биринчи бөлүгүнүн акыркы суроосу болуп калат. Ошол себептен силер да эсиңерде болуп калсын дейм.
суроонун жообун жаза алган болсоңуздар, кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. Теңдемени чыгаргыла. X көбөйтүлгөн y барабар 125, ал эми x бөлүнгөн y барабар 5. Анда эсе жооптор кайсы вариант? Жактел 25 жана 5 деп жооп бериптир. А вариант деп анан кара кол эркек лицейде А вариант деп, ош кыздар лицейде А вариант, Кадамжай Е вариант деп жооп бериптир. Жакшы, башка жооп болгон лицейлерибиз. Азырынча 4 лицейибизден жооп келди. Булар Жалал Абад лицейи, Каракол лицейи, Ош кыздар лицейи жана Кадамжай лицейлери. Жакшы, анда эмесе биз бул сурообузду силер менен бирге чыгарганга аракет кылып көргүлү. Биринчи, биз бул суроолордо кандай ыкманы, кайсы ыкманы колдонсок болот? Албетте, биз бул суроодо ордуна коюу ыкмасын колдонуп көрсөк деле болот. Биринчи, мен ордуна коюу ыкмасын колдонгондо бул суроолордо мен экинчи вариантты карап көрөйүн. Экинчи вариантта, экинчи теңдемеде x бөлүнгөн y барабар 5 болчу. Анда эмесе буларды x барабар 5y деп жазып алсак деле болот. Туурабы? Анда эмесе мен экинчи теңдемеден x барабар 5y деп таап алдым. Ал эми бул экинчи теңдемеден тапкан x барабар 5y биринчи теңдемеде колдоном. Биринчи теңдеме кандай болчу? X көбөйтүлгөн y барабар 125 болчу. Анда эмесе бул жакта x'тин ордуна биринчи теңдемеде тапкан нерсени жазып алам. Биринчи теңдемеде эмне тапкан болчумун? X барабар 5y болчу. Анда эмесе x'тин ордуна 5y жазып алайын. 5y андан көбөйтүлгөн кийинки y барабар 125. Анда эмесе 5y көбөйтүлгөн y 5y квадрат барабар 125 болот экен. Анда эмесе эки жактан 5ке бөлгөнүбүздө y квадрат барабар 25 деген жооп келип чыгат. Албетте, бул жакта көңүл бурушубуз керек болгон нерсе y барабар кандай? Плюс 5 да болушу мүмкүн, минус 5 да болушу мүмкүн. Себеби минус 5тин квадратта албетте 5ке барабар болот. Ушул себептен бул нерсеге да көңүл буруп өтүп кетишибиз керек. Кээде бизде Е вариант деген жооптордо болуп калышы мүмкүн. Ушул себептен бул суроону кайталап өтүп кеттим. Себеби минус 5тин квадраты да 25ке барабар болот. Ушул себептен. Анда эмесе бул жактан кандай бизде эки жооп чыкты? Y1 барабар плюс 5, ал эми Y2 барабар минус 5 деген жооп келип чыкты. Албетте эмес биз бул эки жоопту тең кааласак биринчи, кааласак экинчи теңдемеде ордуна коюп көрүп, жоопторубузду текшерип алсак болот. Анда эмесе мен биринчи теңдемеде ордуна коюп көрүп турган болсом, биринчи теңдемеде y барабар 5 болгондо, экинчи анда эмесе x барабар 25 болот. Ал эми y барабар минус 5 болсочу, y барабар минус 5 болгондо, x барабар алда минус 25 деген жооп келип чыгат. Албетте, анда эмесе бул сурообуз үчүн А варианты туура болуп калат. Бир гана мезгилде x минус 25 да плюс 25 да болушу мүмкүн, y минус 5 плюс 5 да болушу мүмкүн. Албетте бул сурообузга Жалал Абад лицейи, Каракол лицейи жана Ош кыздар лицейи туура жооп беришти. Бул лицейибизди туура жооп бергендиктер үчүн куттуктап өтөбүз. Жана бул суроону жазып алуу үчүн силерге бир аз да убакыт беребиз. Албетте бул убакыт канчага созулат? 5 мүнөткө. Себеби бүгүнкү сабагыбыздын биринчи бөлүгүн акыркы суроосу болчу бул суроо. Анда эмесе 5 мүнөттөн кийин силерге кайрадан онлайн сабак аркылуу деп калам. 5 мүнөттүк тыноо силерге.
Кайрадан саламатсыздар окуучулар. Силер менен бүгүнкү жалпы республика тест жардымы сабагыбыздын экинчи бөлүгүн баштайлы. Аны эмесе экинчи бөлүгүбүздөгү сабагыбыздын биринчи суроосу менен таанышалы. Теңдемелер системасынын чыгаргыла деп берилген суроо. Албетте, бул чөктөрүндө берилген суроо. Бул суроодо да көңүл буруп, жакшылап чыгарганга аракет кылып көргүлө. 1 мүнөттүк убакыт, андан кийин силер менен бул суроону бирге чыгарып көргөнгө аракет кылабыз. Жооп болгон лицейлерибиз барбы? Албетте, жоопторуңуздарды Трюков программасы аркылуу бизге калтырсаңыздар болот. Бул суроонун деңгээли жеңил суроо деп айта албайм, орто деңгээлдеги суроо деп айтып өтсек болот. Бирок силер үчүн бул суроону оңой эле чыгарып аласыңар деген ойдомун. Кадамжай лицей биринчи болуп жооп жазды, 28 жана 3 деп. Жакшы, бир аз да күтө турайлы. Башка жооп болгон лицейлерибиз. Ош кыздар лицей Е вариант деп жазды. Жакшы. Башка жооп болгон лицейлерибиз, аларды күтөлү. Каракол эркек лицейи да Е вариант деп жазды. Чоктар лицейи. Алар да сабагыбызга активдүү катышып жаткан лицейлерден бири. Алардын да жоопторун күтөлү. Анда эмесе сурообузду чыгарайлы. Биринчи, албетте, мен эки жакты тең, биринчи теңдемени жана экинчи теңдемени башка-башка кылып карайын. Биринчи теңдемеде мен жалпы бөлчүлөрүн өзүңүз көргөндөй бөлүмдөрүн бирдей кылып алышым керек. Анда эмесе биринчисин 3 менен, аны эми экинчисин болсо 2 менен көбөйтүп алуум зарыл. Анда эмесе өзүңөр көргөндөй 3x минус 2y бөлүнгөн 6 барабар 3 деген. Бул биздин биринчи теңдемебиз. Ал эми экинчи теңдемеде болсо 4-түн астына 1 деп жазып алгандан кийин, аны булду да 4 менен көбөйтүп алсак болот. Анда эмесе экинчи теңдемебиз болсо x минус 16 бөлүнгөн 4 барабар y деп берилген жооп. Албетте, муну бир аз да улантканыбызда бул теңдемелер системасын кандай болуп калат? 3x минус 2y барабар 18. Ал эми x минус 16 барабар y деп жазып алсак деле болот. Бул биздин теңдемелер системасы. Өзүңөр көргөндөй, экинчи теңдемеден эле бизге ордуна коюу методунун менен эле экинчи теңдеме аркылуу сурообузду чыгарып алсак болот экен. Экинчи теңдемеде y барабар x минус 16 деп берилген экен. Анда эмесе мен экинчи теңдемедеги табылган y-ти биринчи теңдемеде ордуна коюп көрөм. Биринчи теңдеме кандай болчу? Жазып алсак 3x минус 2y барабар 18 деп берилген. Болчу. Албетте туура 4y кечиресиздер. Анда эмесе ооба, бул жакта эмне болот? X барабар 4y плюс 16 деп алсак болот. Рахмат Ош кыздар лицейи. Бул жакта катамды таап көрсөттүңөр. Анда эмесе бул жакта минус 16-ны теңдеменин оң жагына өткөнүбүздө 4y плюс 16 болуп калат. Анда эмесе x-ти ушул жактан ордуна коюп таап жазып алсак болот. Бул жакта x-тин ордуна эмне жазып алышыбыз керек анда? 4y плюс 16 деп жазып алсам болот. 3 көбөйтүлгөн 4y плюс 16 минус 2y барабар 18. Албетте, бул жакта мен качан ачып алганымда 12y плюс 48 минус 2y барабар 18
Бұл жақтан 12y плюс 2y 10y барабар эмне болот? 48-ди теңдемени оң жагына алып өткөнүбүздө 18 минус 48 минус 30 болуп калат. Албетте бул жактан y барабар минус 3 деген жооп келип чыгат. Ал эми жооптордон варианттарга караганда y барабар минус 3 деген кайсы варианттар калат? А, Б жана Д варианттары жок болот, С же Е вариант кылат. Албетте ал жактан өзүңөр көргөндөй кааласак, бул жактан деле x барабар биз эмне болчу? Теңдемелерин тапканбыз. X барабар 4y плюс 16 болчу. Бул жактан x барабар y-дин ордуна минус 3 жазып, 4 көбөйтүлгөн минус 3 плюс 16. X барабар минус 12 плюс 16. X барабар 4 деген жооп келип чыгат. Албетте, анда эмесе силер айткандай, бул суроодун туура жообу Е варианты болуп калат. Бул сурообузга Ош кыздар лицейи, Каракол лицейи туура жооп беришти. Бул эки лицейибизди өзгөчө куттап өтөм. Жана албетте суроолор чыгып жатканда бир аз да көңүл буруп, шашылбай чыгарышыңыздарды сурап калмак элем. Анда эмесе каалагандар суроонун жообун жаза алсаңыздар болот. Андан кийин суроо менен сабагыбызды улантайлы. Суроонун жообун жаза алган болсоңуздар, анда кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. X плюс y барабар 1, y плюс z барабар 2, z плюс барабар z плюс x барабар 3 болсо, теңдемелер системасын тапкыла деп берилген суроо. Албетте, бул жакта өзүңөр көргөндөй 3 теңдеме бар, жана 3 билинбеген тамгалар бар. X, y жана z. Биз x, y жана z'ти табуубуз зарыл бул суроодо. Кадамжай лицейи С варианты деп жооп берипти, Ош кыздар лицейде С варианты деп жооп берипти. Жакшы. Каракол лицейде С варианты. Жакшы. Бир аз да күтө турайлы, башка жооп алган лицейлерибиз. Жалал Абад лицейде С варианты деп жооп бериптир. Жакшы. Немесе сурообузду чыгарайлы. Биринчи болуп, биз бул сурообузда кылышыбыз керек болгон нерсе, мен биринчи теңдеме ошол эле бойдон калсын, мен экинчи теңдемени минус менен көбөйтүп алам. Минус 1 менен көбөйтүп алсам, анда биринчи теңдемебиз x плюс y барабар 1, ал эми экинчи теңдемебиз минус y минус z барабар минус 2 деген нерсе келип чыгат. Андан кийин мен биринчи теңдеме экинчи теңдеменин суммасын караганымда плюс y менен минус y бири-бирин жөнөкөйлөтөт. Ал эми x минус z барабар минус 1 деген жооп келип чыгат. Ал эми ушул жерде мен үчүнчү теңдемени да жаза алам. Үчүнчү теңдеме кандай болчу? Z плюс x барабар 3 деген теңдеме. Ал эми мен биринчи жана экинчи теңдеменин суммасынан келип чыккан x минус z барабар минус 1 болчу. Ал эми z плюс x барабар 3 болчу. Бул экөөнүн тең суммасын караганымда, бул жакта z менен z бири-бирин жөнөкөйлөтөт. 2x барабар 2 деген жооп келип чыгат. Минус 1 плюс 3, албетте 2. Анда эмесе бул жактан x барабар 1 деген жооп келип чыгат. Албетте бул x-ти
Кааласак биринчи теңдемеде, кааласак үчүнчү теңдемеде ордуна коюп, башка билмегендерди таап алышыңыз мүмкүн. Мен биринчи теңдемеде ордуна коюп көрө турган болсом, биринчи теңдеме x плюс y барабар 1 болчу. Бул жактан x1 плюс y барабар 1, бул жактан y барабар 0 деген жооп келип чыгат. Бул экинчи жообубуз. Ал эми z-ти табуу үчүн үчүнчү теңдемени колдоно турган болсок, z плюс x барабар 3. Бул жакта биз z-ти билбейбиз, плюс x тапканбыз, x 1 болчу барабар 3. Бул жактан z барабар 2 деген жооп келип чыгат. Анда эмесе x1, 1, 0 жана 2 деп берилген вариант бизге С вариант болуп калат. Албетте бул сурообузга Кадамжай, Ош кыздар лицейи, Каракол жана Жалал Абад балдар лицейи туура жооп беришти. Аларды туура жооп бергендер менен куттайбыз. Жана суроонун жообун жазып алуу үчүн силерге бир аз да убакыт беребиз. Кайрадан эскертип өтүп кете турган болсом, өзүңөр көргөндөй эле жөнөкөй эле жол менен мен экинчи теңдемени 1 менен көбөйтүп алдым. Ошол жол менен биринчи жана экинчи теңдеменин суммасын караганыбызда x минус z бар 1 чыкты. Андан кийин үчүнчү теңдемени жазып, бул экөөнүн да суммасын карап, x'ти таптык. Ушул ыкма менен сурообуздун теңдемелер системасын чыгарган болдук. Суроонун жообун жазып алган болсоңуздар, анда кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. 8 бөлүнгөн x минус 2 бөлүнгөн y барабар 1 бөлүнгөн 7, ал эми 1 бөлүнгөн x плюс 2 бөлүнгөн y барабар 8 бөлүнгөн 7. Бул жакта теңдемелер системасын чыгарышыбыз керек. X жана y канчага барабар? Убакыт кетти. Жооп болгон лицейлерибиз барбы? Ош кыздар лицейи 7 жана 2 деп жооп бериптир, жакшы. Кадамжай лицейи x7 деп жооп бериптир, Каракол эркектер x7 деп жооп бериптир, жакшы. Азырынча 3 лицей жооп берди, 7 жана 2 деп. Бир аз да күтөлү, балким башка жооп болгон лицейлерибиз да бардыр. Бизде Чоктар лицейи да көрүп жатат, ошол эле мезгилдин өзүндө. Андан сырткары Жалал Абад балдар лицейи да бар. Аларды да күтө турайлы. Анда эмесе суроону силер менен бирге чыгарып көрөлү. Биринчи суроону жакшылап караганыңызда өзүңөр көргөндөй эле экинчи бөлүктөрдөн минус 2 бөлүнгөн y, ал эми экинчи теңдеме болсо плюс 2 бөлүнгөн y дейт. Бул жактан биз
жөнөкөйлөтүү методу аркылуу да бул суроозду чыгара алсак болот экен. Анда эмесе биринчи теңдеме менен экинчи теңдеменин суммаларын карай турган болсок, 8 бөлүнгөн x плюс 1 бөлүнгөн x канчага барабар болот? 7 бөлүнгөн x ке барабар болот. Ал эми экинчилер минус 2 бөлүнгөн y менен плюс 2 бөлүнгөн y булар бири-бирин жөнөкөйлөтөт. Эмесе барабар 1 бөлүнгөн 7 менен 8 бөлүнгөн 7-нин суммасын караганыбызда ал эми анда эмесе эмне болуп чыгат? Кечиресиздер, бул жакта 8 9 бөлүнгөн x. Албетте, булардын суммасын карап атканыбызда, ал эми 1 плюс 8 бул теңдеменин оң жагына караганыбызда 8 плюс 1 9 бөлүнгөн 7 болуп калат. Өзүңөр көргөндөй, алымдары бирдей, эки жактын тең 9 ал эми бөлүмдөрүн караса x жана 7 бар. Анда эмесе x барабар 7 деген жооп келип чыгат. Албетте бизден системанын чыгарылышын сурап жатат. X барабар 7, ал эми y барабар анда кандай болот? Биз биринчи бул жактан тапкан x'ти кааласак биринчи, кааласак экинчи теңдемеде ордуна коюп көрүп, текшерип көрүшүбүз мүмкүн. Келгиле, мен бул жакта тапкан x'ти экинчи теңдемеде коюп текшерип көрөлү. Экинчи теңдемебиз 1 бөлүнгөн x плюс 2 бөлүнгөн y барабар 7ден 8 деп берилген теңдеме болчу. Бул жакта мен x'ин ордуна 7 жазып алам. Анда эмесе 7ден 1 плюс 2 бөлүнгөн y барабар 7ден 8 дейт. Ал эми 7ден 1 теңдеменин оң жагына алып өтүп алганымда 2 бөлүнгөн y барабар 8 бөлүнгөн 7 минус 1 бөлүнгөн 7 6 бөлүнгөн 7 болуп калат. Өзүңөр көргөндөй теңдеменин эки жагын тең жөнөкөйлөткөнүбүздө алымдар бул жакта 1, бул жакта эмне калат? 3 калат. Анда эмесе өзүңөр көргөндөй 3y барабар 7 деген жооп келип чыгат. Туура таптыкпы? Жок. Албетте бул жакта 7 бөлүнгөн 7 болчу. Биз бул жактан 7ден 8 минус 7ден 1'di бири-биринен кеткенде 7ден 7 деген нерсе келип чыгат. Албетте анда эмесе бул жакта ката чыгарып алдык. Өчүрүп кайрадан чыгарсак оңоюраак болот го дейм. Кайрадан бул жерди чыгарганыбызда 2 бөлүнгөн y барабар 7ден 8 минус 7ден 1, албетте 7ден 7 деген жооп келип чыгат. Бул жерден y барабар 2 деген жоопту таап көрсөтүп алсак деле болот. Анда эмесе бул сурооз үчүн x 7, y 2 деп белгилеп өтүп кетсек болот. Бул суроозда Ош кыздар лицейи туура жооп берди. Андан сырткары Кадамжай жана Каракол лицейлерде ушул сыяктуу туура жооп беришти. Аларды өзүнчө куттуктап өтөм. Албетте биз суроолорду чыгарып жаткан биринчи көңүл бурушубуз керек болгон нерсе жөнөкөйлөтүү түрүндө оңой суроонун көрүнүшү бир аз татаал болушу мүмкүн, бирок караганыбызда бул жактагы туюнтмалар, экинчи бөлүктөгү туюнтмалар бири-бирин жөнөкөйлөтүү ыкмасы менен суроо оңой гана болуп калат экен. Анда эмесе каалагандар суроонун жообун жаза алсаңыздар, кийинки суроо менен сабагыбызды улантабыз. Кийинки сурообуз менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. Теңдемелер системасын чыгаргыла. Албетте бул жакта да өзүңөр көргөндөй 3 билинбеген бар. А, Б жана С деп биз буларды ар бирин табышыбыз керек. Силер үчүн бул суроого 2 мүнөт убакыт берели. Андан кийин силер менен бирге суроону чыгарайлы.
Азырынча суроозго Каракол лицейи D вариант, Ош кыздар лицейи D вариант, Кадамжа лицейда D вариант деп жооп бериштир. Башка жооп болгон лицейлерибиз бир аз аларда күтө турайлы. Жалал Абад лицейда D варианты деп жооп бериштир. Анда эмесе сурообузду чыгарып көрөйлү. Албетте, өзүңөр көргөндөй, мен биринчи теңдемеде карай турган болсом 3a плюс c бөлүнгөн 5 минус b бөлүнгөн 5 барабар 2 бөлүнгөн 5 деп берилиптир. Ал эми экинчи теңдеме a барабар b минус 2, үчүнчү теңдеме j плюс b барабар 3 деп жооп бериптир. Келгиле, мен бул жакта бардык тамгаларды, мисалы үчүн b түрүндө, биринчи теңдемени бардыгын b түрүндө жазып алайын. Анда a'нын ордуна b минус 2 жазсам болот, ал эми c'нын ордуна эмне жазсам болот? Үчүнчү теңдемеден c барабар 3 минус b деп жазып алсам болот экен. Өзүңөр көргөндөй, a'нын ордуна b минус 2, c'нын ордуна 3 минус b деп жазып алам. Ордуна кой методу менен бул суроону чыгарып көргөнгө аракет кылайын. Анда эмесе, бул жакта биринчи теңдеме 3a плюс c бөлүнгөн 5 минус b бөлүнгөн 5 барабар 2 бөлүнгөн 5 дейт. Теңдемелер жазып алганыбызда 3a плюс c минус b бөлүнгөн 5 барабар 2 бөлүнгөн 5 дейт. Өзүңөр көргөндө бөлүмдөр 5 болгон үчүн бири-бирин жөнөкөйлөтөт. Анда эмесе 3a плюс c минус b барабар 2 деп жазып алсак болот. Өзүңөр көргөндөй, мен a'нын ордуна эмне жазып алсам болот? b минус 2 деп жазып алсам болот экен. Анда эмесе 3 көбөйтүлгөн a'нын ордуна b минус 2 деп жазып алам. b минус 2 плюс c'нын ордуна 3 минус b деп жазып алам. Бул жакта c'нын ордуна 3 минус b, ал эми акыркысы минус b деген барабар 2. Анда эмесе бул жакта мен качан ачып алсам 3b минус 6 плюс 3 минус b барабар 2. 3b минус b барабар эмне болот? b болот. Ал эми минус 6 плюс 3 минус 3 барабар 2 болот. Анда эмесе b барабар 5 деген жоопко келип токтодук. Туура таптыкпы? Албетте, бул жактан суроолорубузду дагы бир сыйра кайрадан көз чапкырып карап көрө турган болсок, 3a плюс c минус b барабар 2. Ал эми a'нын ордуна b минус 2 жаздык, c'нын ордуна болсо 3 минус b жаздык. Анда эмесе азырынча ката кетирген жокпуз деп айта алам. Анда эмесе 3b минус 2b b болот. Бул жактан b барабар 5 деген жооп келип чыгат. Албетте, анда эмесе b барабар 5 болгон бир гана вариантыбыз болот. Бул жактан өзүңөр көргөндөй d варианты бул сурообуз үчүн. Калгандарында бул жактан a жана c'ны да тапсак болот. Бирок өзүңөр көргөндөй биз тестирлөөдө убакыт жоготпоо үчүн, аз убакыт коротуу үчүн ушул ыкма менен жоопторубузду белгилеп алсак болот. Бул жакта b варианты 3 болгон үчүн бул a варианты эмес. Бул жакта b варианты карай турган болсок 7, бул да эмес. c варианты 10, бул да эмес. Ал эми акыркы вариантты карай турган болсок 2, бул да эмес. Анда эмесе биздин туура жооп d вариант деп айтып калам. Бул сурообуз үчүн Каракол, Ош кыздар лицейи, Кадамжа жана Жалал Абад балдар лицейи туура жооп беришти. Аларды өзгөчө куттуктап өттүм. Жана суроону жазып алуу үчүн бир аз да убакыт берем. Суроонун жообун жаза алган болсоңуздар, анда эмесе кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй x минус y барабар 4төн 1, ал эми x квадрат минус y квадрат барабар 5 деген суроо. Албетте 1 мүнөт убакыт, андан кийин
Keyingi suroo менен сабагыбызда суроону силер менен бирге чыгарып көрөбүз. Ош кыздар лицейи Е вариант деп жооп бериптир. Жакшы. Биринчи болуп Ош кыздар лицейи жооп берди. Башка? Каракол лицейи да Е варианты деп жооп бериптир. Кадамжа лицейи да. Жакшы, башка жооп болгон лицейлерибиз, аларды күтөйлү. Азырынча 3 лицейибиз гана Ош кыздар лицейи, Каракол жана Кадамжа лицейи жооп беришти. Бир аз да күтөйлү. Балким Жалал Абад балдар лицейи бар, аларда бул суроону чыгарып жатканга аракет кылып жатышкандыр. Андан кийин сурообузду чыгарайлы. Азырынча жооп болгон башка лицейлер жок. Анда эмесе суроону чыгарып көргөнгө аракет кылайлы. Албетте, бул типтеги суроону мен ордуна коюу методу менен чыгарып көргөнгө аракет кылам. Биринчи теңдемеден мен x барабар y-ти теңдеменин оң жагына алып өтүп алсам, y плюс 4/1 деп алып алсам болот. Жана бул жакта тапкан x-ти экинчи теңдемеде ордуна коюп суроону чыгарып көргөнгө аракет кылам. Анда эмесе экинчи теңдемеде x квадрат минус y квадрат барабар 5 болчу. Бул жакта мен x-тин ордуна биринчи теңдемеде койгон y тапкан y плюс 4/1ди колдонуп өтөм. y плюс 4/1дин квадраты. Өзүңөр көргөндөй x-тин ордуна y плюс 4/1 жазып алдым. Минус y квадрат барабар 5. Бул жакта мен качан ачып алганда y квадрат ал эми кийинкисинде плюс эмне болот? Y бөлүнгөн 2 болот. Плюс 1 16дан 1 минус y квадрат барабар 5 деген теңдеме келип чыкты. Кайрадан теңдемеди текшере турган болсо y квадрат ал эми y бөлүнгөн 2 плюс 16дан 1 минус y квадрат барабар 5 дейт. Бул жакта y квадратты бири-бирин жөнөкөйлөтөт. Андан кийин теңдемебизди кайрадан уланта турган болсок, өзүңөр көргөндөй y бөлүнгөн 2 плюс 16дан 1 барабар 5 дейт. Бул жакта 16дан 1 теңдеменин оң жагына алып өтүп алсам, y бөлүнгөн 2 барабар 5 минус 16дан 1 дейт. Бул жакта эки жактын тең бөлүмдөрүн бирдей кылып алсак, бул жакта 16 менен көбөйтүшүбүз керек. Анда эмесе y бөлүнгөн 2 барабар 80 минус 1 79 бөлүнгөн 16 дейт. Бөлүмдөрдү жөнөкөлөтүп алганыбызда, анда эмесе y барабар 79 бөлүнгөн 8 же 8ден 79 деген жооп келип чыгат. Албетте 8ден 79 бул бир гана жооп варианты, Е вариантында бар. Анда эмесе мен бул жактан x-ти тапкай эле түзүмсүз жоопту белгилеп өтүп кетсем болот. Бул сурообузга Ош кыздар лицейи, Каракол жана Кадамжа лицейлери туура жооп беришти. Аларды токтотөбүз жана сурообузду жазып алуу үчүн силерге бир аз да убакыт беребиз. Албетте бул тип суроолордо бир аз да суроону өзүңөр да көргөн болсоңуздар, деңгээлин бир аз да ордоштурулган суроо. Көбүнчө бул типтеги суроолор математика менен байланыштуу болгон факультеттердин күрүү экзамендеринде суралат. Суроону жазып алсаңыздар, андан кийин кийинки суроо менен сабагыбызды улантсак.
Анда эмесе кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. Албетте бул жакта x плюс y плюс z'ти табышыбыз керек. Бул суроо үчүн кайсы вариант туура жооп? Суроого жооп алган нерселерибиз барбы? Албетте көргөнүңөрдөй бул жакта 3 билинбеген бар. X, Y жана Z. Биз ошол 3 билинбегендин X, Y жана Z'тин суммасын табышыбыз керек. Албетте бул суроодо кандай ыктыманы колдонуп буга жетишсек болот. Бизден суралган X плюс Y плюс Z'ти тапсак болот. Суроонун деңгээли албетте көрүнүшү боюнча татаалга окшоп көрүнүшү мүмкүн, бирок жөнөкөй методдор менен, оңой жол менен суроонун жообун тапсак деле болот. Бир аз да күтө турайын, жооп алган нерселерибиз албетте TrueConf программасы аркылуу бизге жообун калдырышса болот. Ош кыздар лицеи 6 деп жооп бериптир. Жакшы. Анда эмесе силердин жообуңарга караганда биздеги A, B, C, D, E варианттарынан башка жооп. Жакшы. Башка варианты, башка жооп болгон нерселерибиз, аларды күтүп турайлы. Башка жооп болгон нерселерибиз барбы? Албетте алардын да жообун күтөйлү. Азырынча бул сурообузга Ош кыздар лицеи туура жооп бергендей болуп жатат. Кадамжай лицеи, Каракол лицеи, Чоктал лицеи, алардын да бир аз да күтөй турайлы. Балким алар да суроонун жообун чыгарганга аракет кылып жаткандар. Кадамжай лицеи D вариант деп жооп бериптир. Жакшы. Албетте бул типтеги суроолордо өзүңөр көргөндөй, бул типте да кандай теңдемелер системасы менен берилген суроолор, бирок 3 билинбеген бар, биз аларды да табышыбыз керек. Бул жакта тест жолу менен X, Y жана Z'тин суммасын табууга мүмкүн эмес бул суроолордо. Аны кантип тапсак болот албетте. Бир аз да күтө турайлы, андан кийин суроонун жообун берели силерге. Албетте, анда эмесе биз бул суроону силер менен бирге чыгарып көрөлү. Биз бул жакта x плюс y плюс z'тин суммасын сурап жатат. Анда эмесе бул суроону кантип чыгарсак болот? Өзүңөр көргөндөй, биринчи теңдеме, экинчи теңдемени карай турган болсок, экөөнүн арасында 6x жана 3x. Коэффициенттердин арасында 6 жана 3. Коэффициенттердин айырмасын карай турган болсок 3. Ал эми экинчиде да коэффициенттердин айырмасын карай турган болсок -3. Үчүнчүндө да коэффициенттердин айырмасын карай турган болсок 3. Анда эмесе бул жакта коэффициенттер менен байланышкан жол менен бул суроону оңой кылып чыгарып алсам болот. Анда эмесе мен биринчи теңдемени келгиле -1 менен көбөйтүп алайын. Анда эмесе биринчи теңдеме кандай болуп калат? -3x минус -5y плюс 5y болот. Плюс 5y. Ал эми минус плюс 2z минус 2z. Барабар плюс 11.
Ал эми экинчи теңдеме болсо 6x минус 2y плюс 5z барабар 7 болуп калат. Ал эми өзүңөр көргөндөй биринчи теңдеме, экинчи теңдеменин суммаларын карайлы. Минус 3x плюс 6x 3x плюс 5y минус 2y плюс 3y болуп калат. Ал эми минус 2z плюс 5z плюс 3z барабар 11 плюс 7 18. Анда эмесе өзүңөр көргөндөй 3x плюс 3y плюс 3z жалпы бөлүүчү 3. 3-тү качадан сырткара чыгарып алсам x плюс y плюс z барабар 18 дейт. Эки жактын 3-кө бөлгөнүбүздө x плюс y плюс z бул жактан өзүңөр көргөндөй 6 деген жооп келип жатат. Албетте бул сурообузга бир гана кайсы Ош кыздар лицейи туура жооп беришти. Аларды туура жооп менен куттап өтөм. Жана бул суроонун жообун жазып алуу үчүн силерге бир аз да убакыт берем. Андан кийинки суроо менен сабагыбызды улантабыз. Мындан кийинки сурообуз бүгүнкү сабагыбыздын акыркы суроосу болуп калат. Ошол себептен сабагыбызга бир аз да көңүл буруп, акыркы сурообузга карап койсоңуздар. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын акыркы суроосу, бул суроонун жообун жазып алган болсоңуздар. Төмөндөгүдөй x квадрат бар 18 минус 2y квадрат, x квадрат бар 14 плюс 2y квадрат. X канча жана y канча? Кадамжай лицейи, Ош кыздар лицейи 4-1 деп жооп бериштир. Жакшы. Башка жооп болгон лицейлерибиз барбы? Бир аз аларда күтөйлү. Каракол эркек лицейде 4-1 деп жооп бериптир. Жакшы. Башка жооп болгон лицейлерибиз Ош кыздар лицейи, Кадамжай лицейи, Каракол лицейинен башка. Бүгүнкү сабагыбызда өзгөчө активдүү катышып жаткан лицейлерибиз Ош кыздар лицейи, Кадамжай лицейи жана Каракол лицейлери. Аларга өзгөчө рахматымды айтып өтөм. Бүгүнкү сабагыбызда активдүү катышкандыктары үчүн. Анда эмесе биз силер менен суроону чыгарганга аракет кылайлы. Өзүңөр көргөндөй, биринчи жана экинчи теңдемени караганыбызда экөө тең x квадрат экен. Анда эмесе 18 минус 2y квадрат 14 плюс 2y квадратка барабар болуш керек. Анда эмесе жазып алайын. 18 минус 2y квадрат барабар 14 плюс 2y квадрат дейт. Анда эмесе мен y квадрат бир жакка топтоп алганда, өзүңөр көргөндөй 4y квадрат болот барабар. Ал эми 18 минус 14 болсо 4 18 минус 14 4ке барабар. Анда эмесе y квадрат барабар 1 болот. Анда эмесе бул сурообузда көңүл буруп карай турган нерсебиз эмне болот? Y барабар плюс минус 1. Себеби плюс минус 1 бир гана мезгилдин өзүндө өзүңөр көргөндөй квадрат болгондуктан минус 1дин квадраты да плюс 1дин квадраты да 1ге барабар болот. Анда эмесе y барабар 1, y барабар минус 1 деп алсак болот экен. Ал эми ушуга байланыштуу x'ти карап көрсөк болот. Кааласак биринчи теңдемеде, кааласак экинчи теңдемеде текшерип көрсөк болот. Анда эмесе
Ben birinci теңдемеде ордуна коюп көрө турган болсом, y 1 боло турган болсо, 2 көбөйтүлгөн 1. 1, 18 минус 2, 16. X квадрат барабар. Эмне болот бул жактан? X квадрат барабар 16. Анда эмесе X барабар плюс 4, минус 4 деген жооп келип чыгат. X барабар плюс минус 4 деген. Ал эми минус 1 койгондо деле ошол сыяктуу жооп келип чыгат. Анда эмесе биздин жоопторубуз X плюс 4 минус 4 y плюс 1 минус 1 түрүндө белгилеп айтып өтүп кетишибиз мүмкүн. Албетте бул сынакта вариант түрүндө берилген үчүн силерде бир гана варианты берилиши мүмкүн. Ошол себептен буга көңүл буруп карап өтсөңүздөр болот. Ош кыздар лицей, Кадамжай лицей жана Каркол лицейлер туура жоопторду берип өтүштү. Бирок бул жакта көңүл бурушубуз керек болгон нерсе кайрадан эскертип өтүп кетейин. Квадрат болгонуна байланыштуу. Булардын албетте 2 тамыры бар. Ошол себептен y барабар плюс 1 минус 1, x барабар плюс 4 минус 4 деп ага көңүл буруп өтсөк, силер үчүн пайдалуу болот деп ойлойм. Анда эмесе силер менен бүгүнкү сабагыбызды ушул жерде аяктайлы. Силер менен бүгүн сызыктуу теңдемелер системасын карап өттүк. Албетте бул жалпы республикалык тестөөлөрдө чоң мааниге ээ болгон. Силерге да рахмат. Башка суроосу болгондор болсо, Каракол лицей силерге да рахмат. Башка сабак жөнүндө, бүгүнкү темабыз жөнүндө суроосу болгондор болсо, албетте бизге кайрылсаңыздар, жооп бергенге аракет кылам. Бир аздан күтө турайлы, балким суроосу болгондор сурооңуздарды программа аркылуу жазып калтырсаңыздар болот. Кадамжай лицей силерге да рахмат. Башка суроосу болгон лицейлерибиз. Азырынча башка суроосу болгон лицейлер жок окшойт. Анда эмесе биз бүгүнкү сабагыбызды ушул жерде аяктайлы. Бүгүн кеч сабак 7ден баштап ушул эле сабагыбыздын орус тилиндеги версиясын Азамат агай улантат. Силер менен кайрадан бир жумадан кийин онлайн сабак аркылуу жолугушканча деп калам. Саламатта калыңыздар.